Ошондо эле түшүндүм да анан демонстрация экраны деген бул сразу эле кирип уже сиздин экраныңызга кирип данныйларды ала алат да. Анан уже мен сразу түшүндүм да, анан айттым, силер мошенниктер болосуңарбы, силер банковский менин данныйларымды бүт алып, бир нерсе кылып эметейин деп атасыңар да, же бир нерсе установка кылып, же андай мындай. Мен аны билем уже, мен түшүндүм дедим да, десем, ой жок тигиндей мындай деп ар кайсы нерсени сүйлөп баштады. Анан мен айттым да, все, мен азыр номериңерди ошо О компаниянын өзүнө эметем. Мен мынтип айттым да, О компания основной офиси кайсы жерде десем, Абдурахманова бир нерсе деп айтты. Мейли, мен аны түшүндүм да сразу эле, бул деген анын бүт баарын даярдап уже офистин каякта экенин билет, анын толк жок дедим да. Анан ошентип ушундай эметем, номериңерди берем, даже ГКНБга да берем деп ошентип айттым да. Анан ошентсем анан жок, анан эми анда силер отказ деп жазамын сизди, тиги бул, анан силерге эртең иштебей калса тигиндей мындай деп эчтеке эметпегиле дейт. Мейли давай болду, эчтеке деп сүйлөбөй эле койчу дедим да. Эми орусча сүйлөштүк. Ошо в общем анан О компанияга чалдым. Эме WhatsApp'тан жазышып, ушундай сиздерден мага чал десем, бизден эч качан интернетти 4G 5G'га өткөзгөнгө настройка кылабыз деп чалды, демонстрация экранын сурады десем, сразу эле жазышты мага. Ошондой официальный эмени көрсөтүштү. То что биз дейт эч качан мына Одон жазып атат да. Биз эч качан бизден мына именно ушу номердагы с этого номера деп жөнөттүм. Биз эч качан мындай нерсени демонстрация экрана деп бизден эч качан андай кылбайт деди да. Ошо бул мошенниктер экен деди да. Ошол себептен мен срочно чыгарып эметип коеюн дедим. Абайлаңыздар туугандар, ошон үчүн баягы бирөө чалып эметип атабы, сразу мындай күмөн болуш керек да. Кандай чалып атат, анан демонстрация тиги бул деп бир нерсе коркутуунун негизинде кирди да буларчы. Мен сразу эле түшүнүп аттым, депчи. Анан бул ошо мындай атаканын бир түрү социальный инженерия деп коет. Бул сүйлөшүп, акырын ошентип, ошонун негизинде атака кылышат да. То есть бул дальше бир нерсе эми да толтура нерсени эметиши мүмкүн. Мисалы, доступ алгандан кийин уже көп нерсени кыла алат да. Ошон үчүн эч качан демонстрация экранын бирөөгө бербегиле. Там бир билбейм кайсыл убакта бериш керек, бирок чужой бирөө чалып атса, тааныбаган бирөө чалып атса, сөзсүз түрдө вообще дароо күмөндөнүп такыр кылган болбойт да. Ошону айтып коеюн дедим.